Жума күнгө жаңылыктардын түшкү топтоон түз эфирде таныштырып Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 декабрда Бишкек шаарында Кыргыз жараны концепциясынын контекстинде Кыргыз Республикасында жаштардын коомдоо өнүктүрүүдөгү ролу аттуу 2-чи республикалык илимий практикалык жаштар симпозиуму өтүп жатат. Аталган иш-чара ыйман, диний маданиятты өнүктүрүү фонду бир катар министрликтер, президентке караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы тарабынан уюштурулган. Симпозиумдун максаты Кыргыз жараны концепциясын өнүктүрүү үчүн жаштарды активдүү тартуу аянтчасын түзүү болуп саналат. Ал өз ара ишенимдин атмосферасын түзүүгө, маданий айырмачылыктардын көп түрдүүлүгүнө позитивдүү мамиле кылууга, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү үчүн көп этностук жана көп конфессиялык шарттарда баалуулуктардын жалпылыгы аркылуу өз ара байытууга жана өнүктүрүүгө салым кошууга өлкө түзүү болуп саналат. Мамлекеттик салык кызматы ишкерлердин жайгашуусунун электрондук картасы долбоорун ишке ашыруунун алкагында 2-чи этап катары салык төлөөчүнүн паспорты долбоорун ишке киргизди. Салык төлөөчүнүн паспорты салыктык сыр болуп саналбаган жана QR-коддо камтылган ишкердик субъектинин маалыматтык картасы. Паспорт аймактык салык органдарынын кызматкерлери тарабынан экономикалык иш жүргүзүлүп жаткан ар бир соода объектисинде жалпыга жеткиликтүү жерде, мисалы кире бериште, ветеринарда же кассада жайгаштырылат. Салык төлөөчүнүн паспортунда жайгашкан QR-коддун смартфондон сканерден өткөрүү менен төмөнкү маалыматтарды алууга болот. Салык төлөөчүнүн реквизиттери жөнүндө салык төлөөчүнүн аталышы же аты жөнү, ИСН жана эл контролдук кассалык машинанын болушу, жооптуу салык инспекторунун байланыш маалыматтары, ишкер менен керектөөчүнүн ортосунда талаш маселелер пайда болгон учурда салык кызматынын компетенциясынын чегинде иштерди жөнгө салуучу үчүн жооптуу салык инспектору менен түздөн-түз байланышса болот. Салык төлөөчүнүн паспорты калк тарабынан ишкерлердин ишмердигин контролдоону күчөтөт жана ошол менен керектөөчүлөрдүн укуктарын коргойт. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Тажикстанга убактылуу барбай же бул өлкө аркылуу башка мамлекетке чыгууда карманып турууга чакырды. Бул кыргызстандыктардын Тажикстандын аймагына киришин чектеген чараларга байланыштуу экени аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Тышкы иштер министрлиги Тажикстанга кирүү жана чыгуу маселеси боюнча маалымат же кеңеш алуу үчүн консулдук департаментине жана Кыргызстандын Душанбе шаарындагы элчилигине кайрылууну сунуштайт. Быйыл октябрда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Тажикстандын аймагына киргизбей койгон учурларга байланыштуу бул өлкөгө барбай турууга чакырган. Анда Кыргызстандын жарандарына карата Тажикстанга кирип чыгууга тартиби өзгөргөнү тууралуу эл аралык келишимдерде бекитилген тартипте маалымат бериле электиги айтылган. Тажикстан Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүгө комментарий берилек. Ош-Бишкек унаа жолунун Ош шаарына баруучу жолдун курулушу башталды. Бул долбоордун негизги максаты шаардын көчөлөрүндөгү, анын ичинде каланын кире беришиндеги унаа тыгындарын чечүү. Мындан улам Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтү жана ДЭП-21 ишканасы менен биргеликте жолду куруу үчүн даярдык иштери баштады. Ош шаарындагы Ош-Бишкек унаа жолунун 660-чакырымынан Привокзальная көчөсүнө чейинки жолду куруу иштери башталды. Бул долбоордун негизги максаты шаардын көчөлөрүндөгү, анын ичинде каланын кире беришиндеги унаа тыгындарын чечүү. Деген менен аталган жол Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнүн балансында. Мындан улам Ош шаардык мэриясы жана Шарк айыл өкмөтү жана ДЭП-21 ишканасы менен биргеликте жолду курууну башташкан. Биздин основной задачабыз ошо 1,5 километр айылга киргенге чейин ушул жер жакшынакай кылып койсок, анан айылдын ичине киргенде уже асфальт бар. Ал жерде машиналер кенен кесир жүрөт. Ошол жерге чейин кылып койсок, анан ушул машиналер жүрүп турат. Мындай жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ДЭП-21, Минтранс баарыбыз биргеликте туруп, мындайча жалпак тил менен айтканда ашаар жол катары мындай ынтымакта болуп туруп, бири-бирибизге көмөк көрсөтүп, демөөрчүлөр менен биргеликте болуп туруп, анан ушуну кылып атат. Мында калада жыл сайын унаалардын көбөйүшү да эске алынган. Бирок каражат маселеси толук түрдө чечиле элек. Тактап айтканда 4 километр 800 метр жол курулуш керек болсо, учурда анын 1 километр 600 метр жолду куруу иштери башталган. Жолдун толук аткаруучу проектиси азыр даяр эмес. Эми ошол жерден переезд маселеси чечилип атат. Темир жолдун жетекчилери менен сүйлөштүк. Ал жактан уруксат берилип атат. Январдын ичинде
ошо переезд темир жолду ачып алсак, иштер жүргүзүп жаңылардын ичинде бүтөбүзбү же артык кичине кечирээк болобу? Ошол темир жол маселеси эле турган экен бери жол ачыш үчүн. Баягы анын деле мыйзамдуулугун карап атабызбы, кийин жооп берип калбай дегендей. Ал жагын баары караштырып, туура эле болот го дедим. Эми анча-мынча балким билбейм кандай болот, но эң негизи жолду ачып алсак баары эле жакшы болот го дейм. Ал эми жолду куруу иштерине транспорт жана коммуникациялар министрлигинин техникасы жардам көрсөтүүдө. Учурда жолго шагыл төшөө иштери башталган. Ош шаарындагы жол тыгыны көйгөй жаратып, бир канча жолу айтылып келген. Бул жолду өзү биздин көзөмөлдө, биздин проект менен жасайла турган иш болуш керек эле. Азыр эми рас башталып калган 1 километр 600 метр. Шагал жол, асфальт эмес. Ушу шагал жолду азыр проекттер кишилерди өзүбүздөн жардам сурап атышат. Эми таап келип коебуз дагы, ошон менен параллельно проект да жасалып, аны шагыл жолдо бүтүрөбүз. Ош шаарынын башкы планына ылайык бир катар долбоорлор каралып жатат. Анын ичинде Привокзальная көчөсүнөн Увам жана 3 Кунан каналдары аркылуу Т формасындагы жолго чыгуучу жолдун долбоору бар. Демилге Ош шаарынын бекилген башкы планына ылайык шаарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында иштелип чыгууда. Алмагүлерке Байгызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Жаңы жылдык майрам күндөрү Кыргызстандын жолдорунда масштабтуу рейдтер жүргүзүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Айдоочуларды башкармалыктын адистештирилген ишканасынын кызматкерлери текшерилмекчи. Рейдтер кайсы күндөрү жүргүзүлөрү так айтылган жок. Өлкөдө 1-8 январь жаңы жылдык эс алуу күндөрү деп жарыяланган. Ошто мыйзамсыз курулуштар мындан ары аэродрон менен көзөмөлдөнүп, геопортал ишке кирет. Геопортал электрондук маалыматтык системасы менен шаардын 3500 гектар аянты иликтенип, кызыл сызыктан чыгып кеткен жеке менчик үйлөр сүрдүрүлөт. Шаардын бул санариптик долбоорунун биринчи этабы жаңы жылдан тарта иштей баштайт. Геопортал системасында шаардын борбордук 3500 гектар аянты изилдөөгө алынып, атайын аэродрон менен тартылган маалыматтар электрондук базага киргизилген. Анда муниципалдык, мамлекеттик жана жеке менчик турак жайлар тизмектелип, бир базага жайгаштырылган. Бул санариптик долбоор буга чейин Каракол жана Балыкчы шаарында пилоттук негиздесин алган. Өлкөдөгү экинчи борбор болгон Ошто январь айында ишке кирип, биринчи этабы даярдалды. Ошол открытый данные бар бул базага. Каждый геометрияда, каждый коддун өзүнүн адрестери, муниципальный частный деген данные бар астында, посак боюнча. Электрондук долбоордо мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүүгө жол ачылат. Аэродрон менен тартылган фотолорду ар бир турак жай канча сантиметр кызыл сызыкка чыгып кеткени аныкталып, кошумча каражат төлөнөт. Ошондой эле муниципалдык жерлерди ижарага берүү натыйжалуу жүргүзүлө баштайт дешет адистер. Аны менен бирге эле ар бир жарандын кыймылсыз мүлкү автоматтык түрдө аныкталып, жерди өз билимдик менен пайдаланууга жол берилбейт. Ким канча жерди арендага алды, канча акча түшүрүп атат, дагы продлевать этеби, ошонун баары мурун кагаз түрүндө жүргүзүп келсе, азыр база менен болот да. Аэрофотосъемканын негизинде муниципалдык башкармалыктагы жерлерди тактоо боюнча иштер алып барылды. Бул негизи цифровизациянын Ош шаарында башталышы болуп атат. Жерлерди аныктоо боюнча муниципалдык жерден канча каражат түшөт, ошолордун башкаруу боюнча негизги жумуштар. Геопортал электрондук маалыматтык системасынын биринчи баскычына 2 миллион каражат сарпталган. Биринчи долбоор шаар бийлиги тарабынан кабыл алынса, шаардын дагы 14700 гектар аянты маалыматтык геопортал системасына киргизилет. Бул үчүн дагы 8,5 миллион сом керектелет. Долбоордо шаардын аймагы толугу менен башкы планга жана түндүк системасына улана тургандыгын адистер билдирди. Бул өзүңүздөр билгендей шаар 18255 гектар жер болсо, бүгүнкү күндө шаардын борбордукчасын эле 3500 гектар жер эле болду. 3500 гектар жер эле ушунча неме каражат кетирилди. Азыр бүгүнкү күндө программа частары бүттү. Азыр кийинки кыла турган дагы 4000 гектар жерди кыла турган болсок, анда биз только кадастр менен эле фактически юридически отуруп излишкаларды аныктап берүү эле иштер болот. Негизинен долбоор ушул шаардагы кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрдү учетко алып, неузаконный жерлерди ээлеп алган жерлерди мыйзамдаштыруу. Анан бюджетке кошумча каражат
толтуруу болуп эсептелет. Анан кийин ар бир жер өзүнүн мэриянын болгондон кийин жергиликтүү бийлик болгондо мэриянын көзөмөлүндө болуш керек. Ош шаарында башаламан курулуш көбөйүп, бирдиктүү шалпары жүрбөй келгенин шаардыктар айтып келет. Мындан улам бул санариптик геопортал ишке кирсе көзөмөлдөөгө жол ачат дешет программисттер. Ошондой эле муниципалдык жердин ижара акыларын төлөөсү дагы ачыкталып, ишкерлерге жеңилдик жаралышы каралган. Өлкө санарипке өтүү аракетин көздөп келет. Ал үчүн санарип аймак түндүк электрондук тутуму ишке кирген. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Мына ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВнын расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналыбыздан ыкчам күзөтүп туруңуздар. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.